Кырдаал түзүлүп аткан кырдаал мындай бир стабилдүүлүккө таасир этпейби деген суроону берип атышпайбы? Эми кырдаал албетте Курчпу же мындай жөн эле тынчсыздануунун кажети жокпу? эми мындай да эми экс президентке бүгүнкү күндө ага кандай десем баягы оор кылмыш белгилери бар экен деп коюлду. Ал саясатчы катары ал дагы күрөшүп атат. Эл келет, эми айтып атат дегендей. Бирок мен айтат элем. Бул жерде бар жок мыйзам талаасында болуш керек. Мыйзам чегинде жооп берип туруш керек. Ачык айтып берсе, мен ойлойм элдин баары деле түшүнүктүү болот да. Экинчиси, мына бул өзү негизи ким жаратты бул өзү негизи? Сиз жараткан жоксуз. Азыр суроо берип аткан эл да жараткан жок, мен да жараткан жокмун да. Бул жерде ким жаратты өзү? Ошон үчүн бул жерде урматтуу угармандар, бул жерде ушул кырдаалды ким жаратканын дагы тактап коюш керек. Ким жаратканын? Аны биз эми баягы көп нерсени билбейбиз да, биз сыртта болгон, ичинде болгон. Кандай жагдайлар болду? Эмне үчүн болду? Ким жаратты деген суроого өзүңүз кандай жооп издеп атасыз? Ушуда ким жаратты? Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар өзүңөр. Экс-президент ар кандай сөздөрү менен сүйлөдү парламентке дарегине. Президентке дарегинде сүйлөдү. Парламенттин өзүнүн ыгар укуктары менен өзүн демилге көтөрдү. Мына ушул кырдаалды ким? Мына көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жерде мындай айткандай, бирөөнүн эмоциянын аркасында барбаш керек. Бул жерде мындай туура ой менен ойлонуп чечим чыгарыш керек. Бул жерде эмоционалдуу сөз болду деп атпайсызбы? Парламентте кандай эмоционалдуу чечим кабыл алып койдубу? Жок. Сөзгө жараша. Эми мындай уксаңыз, ошол экс-президент ушул парламент менен мурда иштеп келген. Ошол парламент анын демилгесин колдоп конституцияны өзгөрткөн. Туурабы? Ошол парламент аны колдоп, жакшынакай кубаттап, мына экс-президентке жөнөттү. Туурабы? Анан кийин ар кандай негативдүү ар кандай сөздөр болуп калды. Туурабы? Эмоция менен бийликке, президентке ар кандай сөздөр менен айтылып калды. Бул жерде эмоция эмес, бул жерде ким экен, кандай экен болгонун, мындай мисалы мен айтып атам, элдин астында тактап койгойлукпу деген депутаттар демилге чыкты. Түшүнүп атасызбы сиз? Эмоция сиз айтпаңыз, сиз мен түшүнүп атам, сиз каяка айтып атасыз эмоция менен. Демилге чыкты, бул ыйгарым укугу. Кийинки угармандуу калык азыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтыңыз. Мен биринчи суроо берет элем да. Президентибизге биз кол коюп шайлап бердик элек. Мындан 2 жыл мурда айтты эле, мугалимдердин айлыктарын ал 25 болсо мен 26 миң кылып берем депчи. Пенсионердики 11 десе, 10 десе мен 11 кылып берем деди. Сиз буга кандай карайсыз? Президентке ушул маселелерди көтөрөсүңөр. 2 жыл болду. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом. Кыска. Мен депутаттын өзүнө бир суроо берет элем. Сизге колуңузга 5 миң сом, 3 миң сом же 8 миң сом айлыкты берип, бир ай жашап көрүңүзчү деп 5 теке заходуңуз жок, жашап көрүңүз десе, сиз жашап көрө алат белеңиз ошого шаардын ичинде? Рахмат. Эми 25-26 миң сом боюнча иш аракеттер болуп атат. Эгерде сиз мугалим болсоңуз, сиз анда сиз мугалим болсоңуз, аны сиз билиш керексиз. Эми 25 миңге жетпесе дагы ал айлыктарын көтөрүшүн аракеттери болуп атат. Экинчи, сиз туура айтасыз, 5 миң, 8 миң сомго чейин бүгүнкү жашоо өтө оор. Аны мен ачык эле айтам. Аны мен андан сырткары мен сизге айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мисалы Баткен областында 5 миң сомго жетпеген доход ар бир 3-чү адамда бар ал. Бул экономиканын негизги маселеси. Качан биздин экономикабыз өссө, ошондо биздин доходубуз көбөйөт да.
Биздин базарыбыз 6 миллион элибиз бар, анын ичинде 1 миллион эл жок миграцияда. Ошого биздин базарыбыз дагы кичинекей болуп, экономиканын жылышы да абдан оор болуп атат да. Мен сиздин баардыгын түшүнүп атам. Мен мисалы жеке мага сөз болуп калды. Мен жеке өзүм сиздерге депутатка чейин мен мекеменин жетекчиси болуп жүргөм. Мен кол астымда 600дөн 800 чейин адам кол астымда иштеген. Мен бир жылда 150-200 миллион сом салык төлөчүм. Соцфондторго 150 миллион сомго чейин төлөчүк. Мына ошол жерде биз жумуш орун түзүп, айлыктарын бергенге аракет жасаганбыз. Эми мен жооп берип коеюн айга чейин. Бүгүнкү күндө дагы Өнүгүү прогресс фракциясы, партиясы жаңы жумуш орун түзүү боюнча үстүндө иштеп атат. Системаны өзгөртүү үчүн тууганчылык маселесин чечиш керек. Трайбализм, таанышчылык маселеси, кландык башкаруу чечилгенде гана анан өнүгүү болот да. Сиз айткан референдум ушунун баарына чекит коюп бере алабы деп сурайм. Эгерде биз парламенттик башкаруу толугу менен өтсөк, анткени мен байкап атпайм. Мен мисал айтып берейин сиздерге. Биздин Жалал Абад шаарда Өнүгүү прогресс фракциянын атынан биринчи орун басары, мэрдин биринчи орун басары биздин Адылбек Майрамбек деген депутат болду да. Ошол бала жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан бала. Биз менен партияда чогуу жүрүп, мен тууган деле эмес, мага эч кандай жакындыгы деле жок. Бирок ошол партия аркылуу мына ушул даражага жетти да. Ошон үчүн партия бул партиянын система өркүндөтүш керек. Партиянын ичинде тууганчылык деген жок болот. Ошол партия аркылуу ким партиянын идеясы менен чогуу жүрүп басып, ошол партия аркылуу өскөн, бул дагы ошол жерден мындай команда менен келет да. Бир аз ыңгайсыз суроо экен, бирок берип коюңузчу деп өтүнүп атат. Шайлоо алдында сиз шакылдап аткан жоксузбу? Референдум маселесин көтөрүп, эмне үчүн Атамбаевдин учурунда коомчулук алып чыккан жок элеңиз деп сураптыр. Сиз мен жөнүндө анда уккан эмес экенсиз. Биз Атамбаев ошол кезде конституцияны өзгөртүп атканда биз ошол 29 сунушун бергенбиз. 29 сунушун бергенбиз. Ошондо биз айтканбыз, анан кийин биздин 29 сунуштун тең эч кабыл алынган жок. Ошон үчүн биз Атамбаевдин демилген менен өткөн конституция, биз ага каршы добушун бергенбиз Жогорку Кеңеште. Анын баарды билет. Ошон үчүн бул демилгелер мына сиз деле өзүңүз айтып кеттиңиз, бул демилге көтөрүлгөн, бирок колдоо таппай аткан. Бунусунда деле урматтуу угармандар, бул деле колдоо тиги демилге эртең мен бул колдоо табылат деген мен айта албайм бүгүнкү күндө. Ишеним жок. Жок, андай сиз башкача сезинип албаңыз, бурбасаңыз. Жок, ишеним барбы сизде? Эми мындай да. Колдоо табат деп ойлобойм деп жатпайсызбы өзүңүз? Жок, мен айта албайм деп атам. Ойлоп жатам деп айта албайм. Анткени парламентте ар кандай көз караштар болот. Ар кандай сын пикирлер болот, ар кандай ойлор болот. Бирок мен аракет жасайм. Мен аны аргумент, фактылар менен айтканга мен жасайм. Бирок мен бүгүн өттү, айтып атпайбы, эмне үчүн бүгүн демилге мен чыкпадыңызбы мурда депчи. Ошон үчүн бул демилге ар дайым чыга берет. Бакыт Төрөбаев жөнүндө сын көп, бирок кылган пайдалуу иши дагы бар деп жазыптыр. Кийинки угарманыбыз эми бул саясий жагдай боюнча суроолор экен, аларга мүмкүн болушунча жооп алып бергенге аракет кылдык. Дагы бир угарман, шайлоо кодекстерине өтө шашылыш өзгөртүүлөрдү киргизип жатасыңар, элдин пикирин уксаңар жакшы болмок деп кайрылыптыр. Мен кечеги талкуу учурунда мен сөз сүйлөдүм. Ошол жерде мен сөзүмдү азыр мына Facebook'та дагы бар, Акипресте дагы бар, сиздерде дагы болушу мүмкүн. Ал жерде мен бир бөлүгүмен биз элдин оюн укпай кабыл алып атабыз деген ойду айттым. Аны ачык эле. Тилекке каршы 3-чү окуудан өттү, бирок айтып коеюн, күз келет, сентябрь айы. Ал жерде дагы мыйзамды киргизебиз.
ал жерде дагы сиздердин уюңөрдү жеткизгенге аракет жасайбыз. Соңку суроону берейинчи. Мына мурунку президент Атамбаев кечээ бийликке карай 8 талап коюп атат. Тарапташтары тарабынан анын баары массалык маалымат каражаттарына чыкты. Бир талабы ошо парламент таркасын, өкмөт отставкага кетсин деп атат. Сиздин пикириңиз кандай? Мен оюм боюнча өкмөт, парламент аягына чейин иштеш керек. Биз үйрөнүш керекпиз. Балким биз мыйзам чегинде 5 жыл эмес, баягы айтып кетпедим, 4 жыл балким кылабыз парламенттин мөөнөтүн. Бирок биз баарыбыз үйрөнүш керекпиз. 4 жылга шайландыбы? 4 жыл иштеш керек. 5 жылга шайландыбы? 5 жыл иштеш керек да. Каалайсың, каалабайсың. Ошол парламент 2016 жылы керек болчу. Бүгүнкү парламент анда эмне керек эмес болуп калды. Андай бул ача пикир болбош керек. Шуның үчүн парламент аягына чейин иштеш керек. Бүгүнкү талкуубузда башкаруу системасын референдум аныкташ керекпи деген соолго жооп издедик. Албетте саясий жагдайлар боюнча угармандардын суроолоруна дагы жооп алганга аракет кылдык. Негизи бул референдум өткөрүү боюнча коюлган сунуш пикирди жогорку кеңештин интернеттеги сайтынан дагы таап, окуп таанышса болот. Азыр 1 ай коомчулуктун талкуусунда. Ал эми суроолорго жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жооп берди. Сизге ийгилик каалайм. Ошону менен программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми алдыда жаңылыктар. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен.